Адамдын ишеничи канчалык бекем болсо, ошончолук инсандын амалы түз болот. Канчалык инсандын ишеничи алсыз болсо, туура эмес болсо, амалы дагы туура эмес болот. Бир адам Аллага ишенсе, Аллага сыйынат. Бир адам бакага ишенет да, бакага сыйынат. Демек, амалы, ишеничи туура эмес болсо, натыйжада анын амалы дагы туура эмес болот. Бир адамдын ишеничи туура болсо, канчалык жакшы бекем болсо, ошончолук амалы да туура болот да. Бир адамдын ыйманы бар, алхамдулилlah, мусулман. Бирок эптеп эле мусулман болсо намаз окуйт. Бирок мал дүйнө маселесинде, ахлак маселесинде толук боло албайт да. Саид ибн Мусайяб рахматуллах алейхи айтат: "Анна Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху ба'атha Муадан са'иян ала бани Килаб." Умар радияллаху анху Муаз радияллаху анхуну Бани Килабка жөнөттү. Бир жумуштар менен жөнөткөн. Ал жака барды дагы фaqasama fihim hatta lam yada shay'an. Ал жерге түшкөн олжону, мал мүлктү бүт баарын бөлүп таркатты. Төөсүнүн жабдыгы менен кеткен эле ошону көтөрүп алып кайта келди. Тагыраак айтканда, бир коомго барып, ал жактагы мал байлыкты бөлүп, кайра сапар кылып үйүнө келди. Бирок эч нерсе алып келген жок. Өзү негиз адамдар сапарга барганда не кылат? Үйдөгүлөргө деп бир нерсе көтөрө келет. Не кылат? Тойго барганда чөнтегине аксакалдар не кылат? Капчыгына бир аз шоколад сала келет. Мурда ошондой болчу. Үйдөгүлөргө деп. Азыр пакет чыкты, баарын эле сабап алып, столду тазалап кетет. Мурда аялдар түйөт болчу, азыр аксакалдар түйө турган болду. Кытай жакшы пакет чыгарып койду, пакетти көтөрүп барат дагы, алды дагы салып, жүрүп анан кетип калат. Не кылды? Ошондо үйүнө көтөрүп барат да, бир жака барганда Куран окуганы барсаң, батага барсаң, тойго барсаң үйгө көтөрүп келет. Неге? Үйдө бирөө күтүп отурат, балдар бар депчи. Эми бир адам сафарга бир жака барып калса, кайта келгенде бир нерсе ала келиш керек да. Бирок Муаз радияллаху анху эч нерсе алып келген жок. Төөсүнүн жабдыгын желкесине салып алып кайта келди. Фaqala lahu imra'atuhu. Ayal aytты: "Ayna ma ji'ta bihi mimma ya'ti bihi al-ummal min uradati ahlihim." Адамдар уммал деп коет. Бир адам мисалы кызматка бир жака жөнөтсө, барып ошол жактан кайтып келе жатканда кичине ак алып келет. Мисалы зекет чогулткандар бар эле, барып зекет чогултат эле, канча күн ошол жакта канчалык иш кылган болсо, ошого жараша ага хадия берет эле, айлык берет эле. Ошондой сен дагы бир мындайча айтканда мамлекеттин иши менен бир жака барып келдиң. Ошол сен барып иш бүтүрүп келгендигиң үчүн сага бир акы берилди да, кана? Бизге бир белек ала келдиңизби ошого? Деди эле. Фaqala kana ma'ya dhagitun. Муаз радияллаху анху мени менен бир аманатчы бар эле. Ал мен ар бир ишимди карап турду, сага белек ала албадым, мал ала албадым деди. Муну мындайча түшүндүрүп атат да, мени менен ушундай бир зат бар эле, ошол заттын себебинен мен ал жактан эч нерсе сага алып келе албай калдым деди. Деп айтты эле, аялы башкача түшүндү. Айтты, бир адамды кошуп берген экен да. Ошол адам кечке буну карап туруп эч нерсе алдырбайт, бул кыянат кылып жүгүрбөс экен деп турган экен, ошонун коркконунан ала албай калыптыр деп аялы түшүнүп алды. Анан айтты: "Фaqalat qad kunta aminan 'inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem wa Abi Bakr." Сен пайгамбар саллаллаху көз карашында сен эң аманатчыл адам элең го. Пайгамбар саллаллаху сага ишенет эле аманатчыл деп. Абу Бакыр сага ишенет эле аманатчыл деп. Эми Умардын дооруга келгенде эле сен ишенбей, сага дагы бир аманатчыны кошуп сени каратып койду деп аялын ачуусу келип кетти. Мына ошентип Ваштакат Умар, анын арзы шикаяты сөз болуп таркап, Умар радияллаху анху жетип калат. Фадаа Муадан, Умар радияллаху анху Муаз радияллаху анху чакырат. Фaqala ana ba'astu ma'aka dhaghitan. Не, мен сени менен бирөөдү сага баягы не деп, сенин үстүңдөн карап турсун деп, сага бирөөдү кошуп бердимби? Аманатчыл адам, буга ишеникчи, сен барып шуну карап кел деп бирөө кошуп бердимби сага деди. Деди айтты: "Фaqala lam ajid shay'an a'tadiru bihi ilayha illa zalik." Мен аялыма эч нерсе алып келген жокмун сапардан. Эч нерсе алып келбегендигимден мен аялыма айтканга себеп таппай ушинтип койдум деди.
Чындап келгенде Умар радиаллаху эч ким кошуп берген эмес. Муаз радиаллаху өзү эле барган. Бирок кайтып келгенде эч нерсе алып келбеди. Анан эми кичине белек ала келсе болот эле го деп аялы сураганда, мени карап турган зат бар эле деп койду. Бирок карап турган бирөө бар эле деп койду. Ошондо аял ачууланып, сен пайгамбарсам сага ишенген болсо, Абу Бакыр ишенбеген болсо, не Умар ишенбей бекен, сага аманатчы бирөө кошуп бердиби сага деп ачууланып арызданса, ал Умар радиаллахуга жетип калат. Анан Умар радиаллаху Муаз радиаллаху чакырып, мен сага бирөө кошуп бердим беле, ушундай ден кеп жүрүп атпайбы, мага арызданып атышат деди. Айтты, жок деди. Болгону аялым менден эмне алып келдиң деп сурады эле, анан мен аргасынан ушу сөздү айттым. Умар радиаллаху көрдү дагы, күлдү дагы, жылмайып күлүп, ме деп бир нерсе берди дагы, эми аялың ушу менен ыраазы кылып кой деп айтты. Ал эми Ибн Жарир рахматуллах айтат, Муаз радиаллаху анху дагып жанагы мени карап турган зат бар эле дегенден максат ал Алла Тааланын ниетин алган дейт. Демек не кылды? Муаз радиаллаху барып бөлдү. Эмнеге ала келсе болбойбу? Чындап эле сапарга барсаң ала келсең болбойбу? Ошончо жактан бир кызык нерсе бар да. Дубайга барсаң Дубайдын шоколадын ала кел, Баткенге барсаң өрүк ала кел. Меккеге барсаң курма ала кел, бир нерсе ала келсең болот го ошол жактан. Ооба, болот, ала келиш керек. Бирок дини кызмат менен баргандан кийин Муаз радиаллаху сооп үчүн, Алла ыраазылыгы үчүн баргандыгынан дүйнө пайдаланып, дүйнө алып келгиси келбеди. Аны жөнөткөндө ошол мал мүлктү бөлүп кой деп айткан эле. Ушуну бөлүп, анан ушунчасын алып ал деген эмес эле. Ошол үчүн дини кызмат менен баргандыктан алгысы келбеди, аманатчыл эле, өтө ыйманы бекем жана дүйнөнү өтө жаман көргөн сахаба эле да. Ошондуктан дини кызмат кылып, анан ошону менен жан багышым керек деген бул сахабалардын көз карашында жок эле. Сахабаларга сен бир кызмат кылдың эл үчүн, мен ал деп мажбурлап берет эле. Ошондуктан Муаз радиаллаху анху не кылды? Эч нерсе албай аманаттыгын дагы көрсөттү бул жерде. Демек, инсандын ыйманы канчалык бекем, күчтүү болсо, кубаттуу болсо, ошончолук анын дүйнө малга болгон мал маселесине, дүйнө маселесине ал ошончолук жакшы кыла алат. Эгерде ыйман алсыз болсо, дүйнө келгенде аны алсыз ыйманы дүйнөдө аны сактап кала албайт. Ал дүйнөгө же дагы бир башка азгырыкка азгырылып кетет. Ошондой эле бир араби пайгамбар алейхисаламга келди. Бир чөлдөгү араби бедуин деп коет го, бир бедуин адам пайгамбар алейхисаламга келип сурап калды. Ман юхасибул халqa yawmal qiyamah. Кыямат күнү эсеп китепти ким кылат, Аллахтын элчиси деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Аллах кылат. Фaqala al-a'rabiyyu, араби айтты, najawna wa rabbil Ka'ba. Биз кутулдук анда. Ийгиликке жеттик. Кабанын Роббисине касам деди да. Анан пайгамбар алейхисалам баяк адамдын сөзүнү кайра тактап, "Ва кайфа я арабиюн?" Эй бедуин, бул айткан сөзүңдү кантип түшүнсө болот десе, "Иннал карима иза qadara afa." Карим зат, берешен зат, жоомарт зат күчү жетип турса кечирип коет. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечиргенге күчү жетет. Берешен зат, демек кечирип коет деп айтты да. Демек бул адамдын Аллага болгон ишеничи, Аллага болгон үмүтү ошончолук чоң эле. Ыйман Аллахка болгон үмүт жана коркунучтун ортосунда болуш керек. Толук эле үмүт кылып, коркпой калсаң болбойт. Сен Алланын өкүмү эки түрдүү да, жаса дегени бар, жасаба дегени бар да. Үмүт кылып жаса дегенин аткарасың, корккондуктан жасаба, токтон, арак ичпе, уурлук кылба дегенден токтоносуң. Эмне кылдың? Эмгер сенде үмүт эле болсо, коркунуч болбосо эмне кыласың? Намаз окуйсуң, буякта кылып кой бересиң, сен токтонбойсуң да. Жаман иште кылып кой берет. Бир адам коркуп эле жүрсө, бирок жакшы эмес болсо, жакшы үмүтү болбосо, Алладан үмүтү үзүлгөндүн натыйжасында не кылат? Ал такыр чөгүп кетет, эч нерсе кыла албай калат. Мына ошондуктан не кылды? Бул сахабага Аллага болгон үмүт, Аллага болгон ишеничтин канчалык бекем экендигин көрсөтүп атат. Аллах кудуреттүү зат, колубуздан келишинче ибадат кылып жатабыз, эми анча-мынча байкап билбеген катабызды берешен зат, жоомарт зат күчү жетип турса кечирип коет бизди деди дагы. Яни Аллага болгон үмүтүн, таянычын толук көрсөттү. Аллах баарыбызга бекем ыйман берсин.